Ассаламу алейкум, токууну сүйгөн айымдар. Каналыма кош келипсиздер. Бүгүн сиздер менен тренд болуп жаткан букет плед токуйбуз. Бизге курчок керек болот, номер 3 мм, жана ушундай жиптер керек болот. Мен ушундай цветтер тандап алдым. Ярнар джинс номер 48. Бул ортоңку бөлүгүндө болот. Ал эми кызыл гүлүнө болсо номер 90 тандап алдым. Жалбырагына болсо номер 52. Үйдө ушундай сары жип болгондуктан ушуну эле колдонуп жатамын. Ярнар джинс 50 граммда 160 метр, 45% акрил, 55% хлопоктон болот. Бисмилла деп баштайлы. Колубузга кальциум микрони алып алабыз. Эми 3 воздушная петля. Ушул тоголуктун ичине эми 11 столбик сына токушубуз керек. Крючокко бир жолу уруп, биринчи көзүн, андан кийинки көзүн токуйбуз. Биринчиси бүттү. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Башында 3 воздушная петля токабыз. Ушул 1 столбик снакетке жүрөт. Ошондо жалпысынан 12 болот. Эми бул жипти катуу тартабыз дагы. Ушул 3 воздушная петляны мына 1 2 3 эң үстүндө ортосунан бириктиребиз. Экинчи рядда эми экинчи рядка келдик. 3 воздушная петля менен баштайбыз. Негизи эле баштаганда 3 воздушная петля менен дайыма башталат жана бул 3 воздушная петля 1 столбик снакетке жүрөт. Эми ушуну эле башынан дагы бир жолу столбик снакет токуп чыгабыз. Ошондо азыр бир петляда 2 столбик снакет болду. Эми воздушная петля. Бир жолу уруп крючокко дагы кийинки петляга 2 жолу токуйбуз. Мынакей. 2 жолу болду воздушная петля. Кийинки петляга дагы 2 жолу. Ушинтип ар бир петляга 2 жолдан токуп, ортолорунда воздушная петля кылабыз. Акырына чейин токуп чыгабыз. Мынакей. Ар бир петляга 2 столбик снакет, 1 воздушная петля кылып токуп алдым. Эми акырында 2 столбик снакет токуп, 1 воздушная петляны сөз салабыз. Андан кийин мына 1 2 3 үчүнчү петлянын ортосунан соединительный столбик бириктиребиз. Мынакей. Бириктирдик. Эми 3 воздушная петля алабыз. Бул 3 воздушная петля 1 столбик снакетке жүрөт. Ошону эч качан унутпаңыздар. Ошондо азыр 1 столбик снакет болду. Эми муну кийинки петляга 2 жолу токуйбуз. Воздушная петля алабыз. Андан кийин
Мына биринчисине 1 столбик, акыркысына 2 столбик. Воздушная петля. Дагы биринчисине 1 столбик, акыркысына 2 столбик накидти окуйбуз. Мынакей мен току алдым. Воздушная петля токуп, эми кайра бириктиребиз. 1, 2, 3, үчүнчүнүн ортосунан бириктиребиз. Эми 3 воздушная петля. Ар дайым баштаганда 3 воздушная петля болот. Андан кийин бул 1 столбик накидке жүрөт дедик. Эми кийинки петляга дагы 1 столбик накидти окуйбуз. Акыркы петляга прибавка болот. Ар дайым акырына чейин эми ушинтип кете берет. Улам чоңоюп, көбөйүп. Воздушная петляны эч качан унутпайбыз. Эми кийинкисине дагы бирөөдөн токулат. Акыркы петляга экөөнү токуйбуз. Воздушная петля. Эми кийинки үчөөнү дагы экөөсүнө бир-бирден токуп алабыз. Андан кийин акыркы петляга дагы экөөнү токуйбуз. Воздушная петля. Ушинтип бул жагына чейин мен азыр акырына чейин токуп алдым. Эми 1 воздушная петляны токуйбуз дагы, кайра эми бириктиребиз. 1, 2, 3, үчүнчүнүн ортосуна киргизип, ошо киргизгенде бул кийинки петлянын дагы бир жиби илинет да, ошондо ортосу ачык болбой жакшы болот. Мынакей. Кайра 3 воздушная петля менен баштап, эми ушинтип көбөйтүп кете беребиз. Мына башында 2 болду, андан кийин 3 болду, 4 болду, азыр 5 болот, кийинкисинде 6, 7, 8 ошентип кете берет. Мына эң акыркы петляга прибавка кылабыз. 1 петляга экөөнү токуйбуз, калганына бир-бирден эле токулуп кете берет. Ушинтип өзүңүздөр чоңдугун кандай кааласаңыздар ошентип токуп аласыздар. Мынакей. Мен азыр 35 ряд токудум. Диаметри 70 сантиметр болду. Вот азыр мага 4 моток жип 200 граммдай жип кетти. Ушундай болду. Чоңдугу 70 сантиметр болду. Мынакей. Мына ушундай кылып бириктиргенден кийин 1 воздушная петля менен бүтүрүп, анан жипти кесип алабыз. Эми жалбырак токуп алабыз. Бул жеринен баштап бир столбик без накид токуп, эми 5 воздушная петля алабыз. 2, 3, 4, 5. Бул жерден экөөнү калтырабыз, 2 петляны. 1, 2, үчүнчүсүнө столбик без накид токуйбуз. 5 воздушная петля алабыз. 2, 3, 4, 5. Экөөнү калтырабыз. Бул жагына столбик без накид токуйбуз. Дагы 5 воздушная петля алабыз. 2, 3, 4, 5. Экөөнү калтырабыз. Бул жагына үчүнчүсүнө столбик без накид токуйбуз. 5 воздушная петля алабыз. 3, 4, 5.
2 petlyani qoldirib, uchinchisini stolbik bez nakit to'qiymiz. 1, 2, 3, 4, 5 воздушная петля. Ikkovini qoldirib, uchinchisini stolbik bez nakit. 4, 5 воздушная петля. Ikkovini qoldirib, uchinchisini stolbik bez nakit to'qiymiz. O'shintib, aylantasini to'qib olamiz. Mana keyin men to'qib oldim. Hozir oxirgisi 5 воздушная петля. Mo'ljerga stolbik bez nakit to'qib, undan keyin mo'ljer bilan biriktirib qo'yamiz eng bosh bilan. Bir jolu уже keyingi jalbiroqqa keldik, endi tag'i bir jalbiroq to'qiymiz. Stolbik bez nakit to'qib, 3 воздушная петля. Endi stolbik nakit, 1 воздушная петля. Ушул 3 жолу qaytalanadi. Stolbik nakit, 1 воздушная петля. Stolbik nakit, 1 воздушная петля. Endi bu жаққа stolbik nakit to'qiymiz. Анан 3 воздушная петля то'qib, qayra ушул жаққа stolbik bez nakit to'qiymiz. Bizde mo'ljerде 1, 2, 3, 4, 5 açıq jer bo'lish kerak. Keyin ушул жерге gul to'qiladi. Endi keyingi jalbiroqda to'qiymiz. Stolbik bez nakit to'qib, 7 воздушная петля. 3, 4, 5, 6, 7. Endi 3 воздушная петляны tashlab, 1, 2, 3'ünü tashlab, 4-chisini соединительный stolbik qilib biriktiramiz. Anan 3 воздушная петля alamiz. Anan bu жаққа stolbik bez nakit to'qiymiz. Endi keyingi jalbiroqqa stolbik bez nakit to'qib, 3 воздушная петля. Stolbik nakit, 1 воздушная петля. Stolbik nakit, 1 воздушная петля. Stolbik nakit, 1 воздушная петля, 3'ünü to'qidik. Endi 1 stolbik nakit to'qib, 3 воздушная петля, qayra ушул башына stolbik bez nakit to'qiymiz. Endi keyingi jalbiroq 7 воздушная петля, 4, 5, 6, 7. 3'ünü tashlaymiz. 1, 2, 3'ünü tashlab, 4-chisini соединительный stolbik, 3 воздушная петля, qayra bu yerga stolbik bez nakit. Ушинтип aylantasini to'qib chiqamiz. Men oxirina cheyin to'qib oldim. Endi buni boshida to'qgan yerimizdan соединительный stolbik qilib biriktiramiz. Anan 1 воздушная петля to'qib, bu joyni kesib solamiz. Bu joyni bo'lsa, bu joqlarga o'tkirib, ko'rinmay turgan qilib qo'ysak bo'ladi. Gulini to'qiymiz. 0 jalbiroqdan mo'ljerini o'tkirib, stolbik bez nakit to'qib, endi 2
воздушная петля. Крючокко 2 жолу уруп, мына ушул жерге кайрадан биринчи экөөсүн, андан кийинки экөөсүн, үчүнчү экөөсүн токуйбуз. Ушуну 4 жолудан токуйбуз. Ошондо азыр бул биринчиси болду, экинчисини токуйбуз. Биринчи экөөсү, экинчи экөөсү, үчүнчү экөөсү. Кайра 2 жолу уруп, биринчи экөөсү, экинчи экөөсү, үчүнчү экөөсү. Азыр 3 болду, 4-сүнү токуйбуз. Биринчи экөөсү, экинчи экөөсү, үчүнчү экөөсү. Эми 2 воздушная петля токуп, кайра ушул жерден столбик без накид токуйбуз. Кийинки тешиктен столбик без накид токуп, 2 воздушная петля, крючокко 2 жолу уруп, биринчи экөөсү, экинчи экөөсү, үчүнчү экөөсү. Дагы 2 жолу уруп, биринчи экөөсү, экинчи экөөсү, үчүнчү экөөсү. Дагы уруп, мынакей 4 жолу токуп алдык. 2 воздушная петля токуп, кайра бул жака столбик без накид токуйбуз. Кийинки тешикке дагы столбик без накид токуп, 2 воздушная петля 2 жолу уруп, дагы 4 жолу ушинтип токуп алабыз. Болду, 4-сү. Эми 2 воздушная петля, кайра ушул жака столбик без накид. Кийинки тешикке дагы столбик без накида токуп, 2 воздушная петля, 2 жолу крючокко уруп, биринчи экөөсү, экинчи экөөсү, үчүнчү экөөсү. Дагы 2 жолу уруйбуз. Болду, 4-сү. Мынакей 4 болду. Эми 2 воздушная петля, столбик без накида токуп, кийинки акыркы тешибизге дагы ушинтип токуп алабыз. 2 воздушная петля, 2 жолу крючокко уруп, биринчи экөөсү, экинчи экөөсү, үчүнчү экөөсү. 4 жолу токуйбуз ушинтип. Биринчиси бүттү. Экинчисини. Төртүнчүсү экен.
1, 2 воздушная петля тоқып, столбик бесіне кесіп қойбыз тағын. Bizde hazır 5 bola 1, 2, 3, 4, 5 toquduk. Emi bundayga qılabız tağın. Bundayga qılabız. Bu жерден başında toqan жерүзден өткөрүп, соединительный столбик qılabız. Bu жерден başında toqan жерүзден çıgarıp, tartıp, biriktiririz tağın. Ondan bir воздушная петля toqып, bu жағını kesip salabız. Bizden gülümüz dayar oldu. Şintip bakırına çeyin gülді toqalabız. Men hazır kızıl jana bunday sarı jipten qılayын деп атам. 2 түрдүү болот ошондо. Цвети. Ушинтип акырына чейин тоқалабыз. Гүлдүн ашыкча жиптерини тегип туруп, мындай кылып, бири-бирине жакын кылып бул жактан түйүп, жагынан ашыкчасын кесип салабыз. Жагынан мындай бир түйүп, ушинтип ар бир ашыкча жиптерини ушинтип тегип кесип салабыз.